Ықыластуулук 5. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат: Силер Мадинада ушундай адамдарды калтырдыңар. Силер жолдо баратканыңарда да, каражат сарптаганыңарда да, өрөөндөрдөн өткөнүңөрдө да силер менен бирге болушту. Тагыраагы силердей соопко ээ болушту. Сахабалар: алар Мадинада туруп, кантип биз менен сооптордо тең болушту дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям аларды олуттуу жагдайлар кармап калды, деди. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат: Силер Мадинада ушундай адамдарды калтырдыңар. Силер жолдо баратканыңарда да, каражат сарптаганыңарда да, өрөөндөрдөн өткөнүңөрдө да силер менен бирге болушту. Тагыраагы силердей соопко ээ болушту. Сахабалар: алар Мадинада туруп, кантип биз менен сооптордо тең болушту дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям аларды олуттуу жагдайлар кармап калды, деди. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат: Силер Мадинада ушундай адамдарды калтырдыңар. Силер жолдо баратканыңарда да, каражат сарптаганыңарда да, өрөөндөрдөн өткөнүңөрдө да силер менен бирге болушту. Тагыраагы силердей соопко ээ болушту. Сахабалар: алар Мадинада туруп, кантип биз менен сооптордо тең болушту дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям аларды олуттуу жагдайлар кармап калды, деди. Абу Дауд. Пайдасы. Бул хадистен эгер адам бир амалды аткарууну ниет кылып, бирок үзүрдүн себебинен кыла албай калса, ага ошол амалдын сообу берилет деген түшүнүк чыгат.